Илимий ишин да жазып, башкаруучулукта, саясатта, эл саламаттыгында, дарыгерлерди даярдоодо кызмат кылып таанылган Чынара Саттарова жаштайынан үй бүлөсүнүн колдоосу менен гана ийгиликтерге жете алган. Кыз келиндерди жашынан үй бүлө, жакындары, коомчулук туура кабылдап, багыт берип, колдоп турса, көп жаратмандык болот деп ишенет. Менин атам аябай данышман киши болчу. Апам экөөм шунчалык биздин баягы өнүгүшүбүзгө дайыма шарт түзчү. 5 бала болсок, 5-өбүздүн баарыбыз жогорку окуу жайларда окудук. Атамдын ушу китеп окуганы, үйдө библиотекабыз чоң болчу, чыгармачыл библиотека. Эмнеге кызыксак ошого жараша китептерди алып келет эле. Ушул төрткү болду, биз аябай билимге умтулган үй бүлө болчубуз да. Кыз баланын чоңоюшуна биринчи кезекте өзүнүн үй бүлөсүндө колдоосу, мактоосу, ошо кызды эмнеге кызыкса, ошого шыктандырса, ошого шарт түзүү, ошондой эле дайыма мындай бир мотивация берүү да. Менин азыркы Чынара, азыр мына 50-гө кирдим. Азыркы жетишкендиктерим бардыгынын фундаменти ошо үй бүлөдөн башталган. 1974 Лейлек районундагы дарыгердин үй бүлөсүндө туулуп, туура тарбия, билимге болгон шык дем менен жетилген Чынара Саттарова орто мектепти медаль менен аяктап, медициналык окуу жайды алдыңкы студент катары бүтүргөн. Дарыгер катары иштеп калганда секелек кезинде Кыргызстандагы кыздардан биринчи космонавт болом деген кыялы эл саламаттыгына кам көрүү кызматына алмашканына кейиген да эмес. Өз тармагында биринчи болом деп үйгө, коомдук ишпи, илимий иштер, өзүн өзү өнүктүрүүгө да жетишип, ири максаттар турмушка ашышы керек деп тыным албаптыр. Райондук деңгээлдеги кардиолог болуп жүргөн врач Чынара Саттарова конкурс аркылуу биринчи ошол Оштогу бизде Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистик жогорулатуу институтунун түштүк филиалы бар. Ошол жерде кафедрасынын башчысы болуп калдым, декан болуп калдым. Ошентип 2014-жылы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистик жогорулатуу Бишкек шаарындагы институтунун үй бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы жана үй бүлөлүк медицина факультетинин деканы болуп иштеп калдым. Ошентип 2017-жылы кайра Баткен облусубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык тармак боюнча орун басары болуп дайындалып келип калдым. Элдин ар бир катмары менен иштеп калдым. Бул уже бир эле бейтаптар эмес, бир эле медиктер, врачтар эмес. Бул мугалимдер дагы, жөнөкөй эл дагы, социалдык өтө кыйын акыбалда жашагандар, пенсионерлер, окуучулар деги эле эл менен да. Ошол эле 4,5 жылдын ичинде мына өзүңүздөр билесиздер, өтө татаал күндөр болду биздин Баткен облусуна. Мына границага биздин чек арабызга байланыштуу оор күндөрүбүз болду. Ал күндөрү кандай иштедик? Ошонун баардыгына мага эмне жардам берди? Биринчиден бул адамдык сапат деп ойлойм. Эл менен иштешүүдө ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. 2 жогорку билим, үй бүлөлүк медицинанын элге зарылдыгы боюнча диссертациясын жактап, 30 өлкөдө кесиптик тажрыйба алмашып келген. Баткен облусунун губернаторунун социалдык маселелер боюнча орун басары болуп иштеп, жогорку кеңешке талапкер катары эл аралап, кыз келиндердин маселелерин, билим берүү, социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп, калк саламаттыгына ополтоодой салым кошо алды. Коомдогу көп иштерди жасоо үчүн максат койгон кыз келиндер билимдүү, аракетчил болсо, тоскоолдуктардын баарын жеңе тургандай кайратман болсо деп тилейт. Кыздарга дагы канчалык көп өнөр, канчалык көп билим алса, канчалык көп өзүнүн үстүнөн иштеп, көндүмдөрдү үйрөнүп, бул турмушта өзүнүн активдүүлүгүн, аракетин, кыялына жетем деген мындай жөндөмү, шыктануусу күчтүү болсо, вот ошого азыркы заманыбыз өтө жакшы да. Ошондуктан мен кыздарга айтат элем, азыр өсүп келаткан кыздарга биринчи кезекте окуш керек. Мектепти жакшы окуш керек, сабактарды жакшы керек, өзүгө ишениш керек.
ушул кыялдарды ишке ашырууга өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ишениш керек, жөндөмүнө ишениш керек. Ар бир адамга бул Аллахым ушунчалык мүмкүнчүлүктү, өзүнүн ресурстарын берип койгон. Учурда жер-жерлерде саламаттыкка кам көргөн борборлорду уюштуруп, ошол эле учурда өзүн өнүктүрүү үстүндө да тынымсыз иштеп жаткан Чынара Саттарова алдыда дагы далай иштерди, жаратмандыкты жасайм деп, кийинки муундагы кыз келиндер үчүн үлгү боло алчу демилгелерди ишке ашыруу аракетинде.